Салам достор, силер Акир каналындасыңар. Бүгүнкү видеомда мен сиздерге интернеттен без вложения акча табуучу сайттардан көрсөтөм. Мен бул сайттарды мурун каналымда чыгарган элем. Азыркы убакта дагы ошол иштеп жаткан сайттарды чегесинен көрсөтүп берем. Силер ушул видеого лайк басып, каналга подписка кылып коюңуздар. Подписка кылып, колокольчикти жандырып койгула. Мен эми бат-баттан видео чыгарып турууга аракет кылам. Эгерде силердин мага кандайдыр бир сунуштарыңар болсо, анда ушул каналдын описаниясындагы телеграмга жазсаңыздар болот. Анда эмесе мен видеону баштадым. Ал эми бүгүнкү видео болсо, өзүңөр көрүп тургандай etask.net деген сайт тууралуу болмокчу. Бул сайтка ссылканы описанияга калтырып коем. Ошол жерден кирип, өзүңүздөр дагы иштеп көрсөңүздөр болот. Ошол аркылуу эргенде эми бир серия сайт тууралуу таанышсаңар болот. Бул жерден сиздер эч кандай акча салбастан акча тапсаңар болот. Ал үчүн ар кандай заданияларды аткарасыңар. Көргөнүңүрдөй вывод денег 50 рубльдан үйдө турат экен. Kiwi, Payer, Litecoin деген сыяктуу акча чыгаруучу платежный система бар экен. Реферальный система бар. Бул жерден отзывын көрсөңөр болот экен. Акча табуунун кандай жолдору бар экенин баардыгын сиздерге азыр көрсөтүп берем. Биринчиден бул жерден регистрациядан өтүшүңөр керек. Мындайча айтканда, бул сайтка катталышыңар керек. Ал үчүн email жана пароль гана жазасыздар. Мына мен өзүмдүн аккаунтума кирдим. Бул жерге кирериңер менен силер ушундай тапшырмалар бар бөлүмгө киресиңер. Бул жерден силер өзүңөргө ылайыктуу заданияларды таап алуу үчүн бул үстүндө мындай фильтрдин сүрөтү турат, ушун басып, анан өзүңөр каалаган заданияны күйгүзүп койсоңор болот. Мисалы, социальные сети дегенди бассаңар, бул жерден ВКонтакте, Инстаграм деген сыяктуу сайттар чыгат. Мына, мисалы, ВКонтактеден лайк бас деген задания турат. Бул үчүн бизге 50 копеек төлөп берет экен. Бул жерге кирип, имя, фамилияңар орусча болушу керек экен жана профилиңерде сүрөт болуш керек экен. Анан ошол жерге лайк басып туруп эле бул жерге кетирип коесуңар. Мен бул жерден мурун задания аткарып көрсөткөн видеом бар, ошонун ссылкасын описанияга калтырып коелу, же болбойт ушул жерден оң жакта өйдөгү капталда азыр кандайдыр бир ссылка чыгып калат, ошону басып көрсөңөр болот. Негизи айтканда, бул жерден ушундай жол аркылуу акча табасыңар. Мисалы, могул жерде социальный сетиден сырткары отзыв калтырып акча тапсаңар болот. Проголосовать дейт, оставьте отзыв дейт. Ушундай сыяктуу отзывдарды калтырып акча тапсаңар болот. Андан сырткары оценка приложений дейт. Бул жерде негизи акча табуунун көп түрү бар экен. Бул жерде кирип баса турган болсок, биз бул жерден акча табуу гана эмес, өзүбүздүн тапшырмабызды бул жерге киргизсек болот. Мисалы, создать задание дегенди басып, мисалы, бул жерге кандайдыр бир YouTube канал болобу, Instagram аккаунт болобу, же TikToктон аккаунтуңар болобу, ошого подписканы көбөйтүүгө тапшырма жасасаңар болот, же болмойун ар кандай тапшырмалардын көп түрүн жасасаңар болот. Бул жерге ссылканы коесуңар. Бул жерге эмне деген, мисалы, комментарий коюш керек, же болбойт эмне кылыш керек, ошону басып жазып коесуңар. Жана көптөгөн настройкилерин жасап туруп, анан өзүңөрдүн тапшырмаңарды кошсоңор болот. Баланс деген кнопканы басабыз. Биз бул жерден акча салуу үчүн баланс кнопкасын колдонсок болот. Мен азыркы убакта балансымда 1 рубль эле бар экен. Мен акчаны чыгарып көрсөтүп бере албайм. Акчаны чыгаруу үчүн бул жерден акчаны чыгарбайбыз. Бул жерге биз акчаны салуу үчүн гана киребиз. Сумма деген жерге канча акча сала турган болсок, ошону жазабыз. Способ оплатыдан карта аркылуу топтосо болот экен, же болбойт Payer кошелек, криптовалюта менен дагы топтосо болот экен. Акчаны чыгаруу үчүн биз бул сол четтеги 3 сызыкчаны басабыз, дагы ылдый жердеги заработок деген кнопканы басабыз. Ушул жерден ылдый түшө турган болсок, баланс деген кнопка турат, жазуу. Жана анын астында вывод средств деп турат. Акча чыгаруу үчүн биз ушул жердеги кнопканы колдонобуз. Акча чыгаруу, силер качан 50 рубль топтогондон кийин ушул жерде өзүнүн акча чыгаруучу жерлери пайда болот. Ошол жерден силер өзүңөрдүн канча акча чыгарга турган болсоңор ошону жазып, аккаунтуңардын
кошелегиңардын данныйын жазып, анан акчаны чыгарасыңар. Бул жерден башында эле айтылгандай, акчаны чыгаруу Payer кошелегу чыгарса болот, криптовалюта менен чыгарса болот, жана картага акчаны чыгарса болот. Бул жерде андан сырткары реферальный программадан дагы акча табасыңар. Ушул заработок деген жерге кирсеңер эле, бул жерде өзүңөрдүн партнерский ссылкаңар турат. Ошол ссылканы силер башка адамдарга жөнөтүп, ал мисалы башка адам силердин ссылкаңар аркылуу регистрация кылып, андан кийин акча таба баштаса, ошол ар бир тапкан акчасынын 50% силерге балансыңарга түшүп турат. Мисалы эсептеп койсок, силер кандайдыр бир каналыңар болуп, же болбойбу досторуңарга жөнөтүп, бир 10 адамга 10 рефералды топтодуңар деп ойлоп койгула. Жана алар мисалы бул жерден күнүнө жок дегенде бир 50 рубльдан өйдө тапса болот. 50 рубль таба турган болсо деле, анын жарымы 25 рубль. 25 рубльдан 10 досуңар акча таба турган болсо, эсептесек 250 рубль экен. Бул пассивный 250 рубль күнүнө деп эсептесек болот. Мына достор, мындан сырткары айта кетчү нерсе, мен сиздерге ушундай Telegram жаңы канал ачтым. Мен бул жерден чындап без вложений акча табуучу сайттарды киргизип турам. Ушул жерге кирип подписка кылып койгула. Бүгүнкү сайтта дагы ушул жерге толук түрдө жазып, кантип акча табуу керек баардыгын көрсөтүп киргизип коем. Бул жерге кирип подписка кылып, ар бир пост чыкканда лайк басып, поддержка көрсөтүп коюңуздар. Анда эмесе бүгүнкү видеомдо ушундай сайт болду. Кош болуңуздар.